Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, Москвадагы жердештер, амансыздарбы? Москвадагы маанилүү жаңылыктар менен эфирде Моз кабар. Москвада бүгүн кыш башталгандан берки эң суук күн болду. Абанын температурасы -16 градус суук. Бул нормадан 2 эсе суук көрсөткүч. Ал эми Москва областында мындан да суук. Клин шаарында -24, Электростальда 22, Волоколамскта -23 градус суук. Москвадагы адамды жүзүнөн таануучу система Кыргызстандын жана Өзбекстандын жарандарын сүрөттөрүн адаштырып койду. Тактап айтканда, федералдык издөдө жүргөн Өзбекстандын жаранынын ордуна Кыргызстандын айыбы жок эле жаранын полиция кызматчылары келип текшергенде гана аныкташты. Натыйжада кыргызстандык жигит айыпсыз болуп чыкты. Южная Бутовада белгисиз жигит балдардын кийимин акчасын төлөбөй чыгып кетип бараткан жерден кароол токтотуп, экөөнүн арасында мушташ болду. Эмне себептен жигит мындай кылгандыгын азыр полиция кызматкерлери териштирүүдө. Стоматолог Адилет Бектемиров стоматологиялык бардык кызматтар: тиш алуу, тиш салуу, тиш оңдоо, пломба, протез, металлокерамика жана албетте скидкалар. Ак кеме десеңер 10% скидка кылып берет. +7 966 099 99 54 метро Савеловская, Сушевский вал 5, строение 1, Мегадент клиникасы. Москва-Бишкек авиа каттамы боюнча эң арзан авиабилет багажы менен 5350 рубль болуп, ал 11 декабрга уча турган болду. Урматтуу мекендештер, Керимбаева Ажар Кубанычбековнага таандык паспорт жоголду. Эгерде ким таап алган болсо, төмөнкү номерлерге кайрылып сүйүнчүсүн алсаңыз болот. +7 926 785 50 07. Ушул маалыматты группаларга таркатып коюңуздар суранабыз. Учурда медицина кызматкерлери Шелепинская набережныйда 4-этаждан өзүнүн таштаган кыздын өмүрү менен күрөшүүдө. Ал кыз зордуктоого каршы 4-этаждан өзүн таштап куткарууга аракет кылган. Учурда ал зордуктоого шектелип, Тажикстандын жараны Талипжан Аминов кармалды. Ар бир мекендешибизди бөтөн жерде бөөдө кырсыктан сактасын деп, кайрадан Ак кеме студиясында кабарлашканча аман болуңуздар.